Assalamu alaikum tuğanlar, kandaysınlar? Tınсыңарбы? Тынсыңарбы, отурасыңарбы, амансыңарбы? Көптөн бери эфирге кирбей калдым. Бүгүн силердин бир настроениңарды, декансалардын бир настроениясын бузуп коеюнчу бүгүнчү. Мен бүгүнкү теманы көрдүңөр да, карганы шумкар деп. Алейкум ассалам, Алмамбет брат. Карганы шумкар деп, качырды тулпар деп, кылмышкерди аферистти, мошенникти президент деп жүрөсүңөр дагы. Айнан туугандар. Мен айткандай да, баягы эмне деп коет. Şu элим качан көздү ачат экен дейм да. Бул эми мен тааныбаган президент, мыйзамсыз да, мыйзамсыз президент мисалы. Мына Баткен событиясын ошол элдин манайын башка жака буруп, кумтөргө түшүп, кумтөрдөн ошол жерден бир тиын алса, бир тиын ала турган болсо, мен билбейм onu. Бул билимсиздер, билимсиздерде билимсиз да булар эми. Бир нормальный юрист керек, международникчи, эртең кумтөр международный арбитражный суд койро турган болсо, нормальный бир юрист керек. Бизде Кыргызстанда бир нормальный толковый юрист бар, ошол жерде уступать эткен. Мыйзамсыз президенттин өзү тупой болсо, мисалы. Мындай айтайын, тупой да, тупой дегенсеңдер мындай. Кичине мындай жетишпеген президент болсо өзү билими. Анан азыр эми популист сөздөрбү деп ол бир нерсе кылып кумтөрдү. Адан көрө мына Баткендеги үйлөрдү эртерээк салбайсыңарбы? Үйлөрдү эртерээк баягы күйүп кеткен үйлөрдүн ордун эртерээк толуктап салып, бир жума дедиле, бир тил жуугуч акабыз. Бир жума эмес, 10 күн өтүп кетти го. 10 күндөн да ашып кетти. Мына үй бүтө элек го такырылып. Эми туугандар, мен эмне демекчимин? Кыска нуска сөз менен айтып кетейин туугандар. Биз Кыргыз эли тагдырыбызды өзүбүз чечебиз туугандар. Ачык айтайын. Мынабы декансалар дейбизби, троллдор дейбизби, ватниктер дейбизби? Мына ушулар Кадырабадын арыгын чабып, мисалы. Кадырабадын арыгын чабып, кылмыш кылып, андай туура эмес иштерди кылып атса, оозун жаап отурушат. Бирок ушуларга биз жоопкерчиликти биз кийин, эми бийлик, бул бийлик кетет да, бир күн болсо бир күн кетет, туурабы? Бул бийлик кеткенден кийин ошо декансаларды, ошо азыркы бийликтин арыгын чаап жүрбөйбү? Коргоп, ошолорго да жоопкерчиликтен бир табышыбыз керек да. Себеби ушулардын айынан, декансалардын айынан ушул нерсеге биз туш келдик. Кыргыз тарыхында туугандар, Тажик Республикасы Кыргызстан территориясына кирип келген эмес. Бир дагы. Мына ушу мыйзамсыз президенттин отуруп калды мына. Ушу маалда кирип келгени. Бул деген нерсе, бул мыйзамсыз президентти тоготпогондугу, мыйзамсыз президентти уруу ойнобогондугу болуп эсептелет туугандар. Мына ушул жерде жатат баардык нерсе. Себеби билими жок, тажрыйбасы жок. Эми ойлоп көрсөң, 2 жолу түрмөдө отуруп жүргөн адам 2 жолу отуруп чыкты, мисалы. Порожняк да мындай айтканда, мындай зектердин сөзү боюнча порожняк абаңарчы. Ачык эле айтайын, порожняк. Эми качан ойгонобуз, ошону мен таң калам да, ойгонуп, кичине өзүбүздүн тагдырыбызды, өзүбүздүн тушообузду өзүбүз кесиппейлиби туугандар. Эми ушуга окшогон аферист, мошенник, жүүлүктерге ишенип жүрө берсек, эми туура эмес деп ойлойм мен. Эми кичине ойлонолу, бизде ушу 6,5 миллион элдин ичинен бир татыктуу адамдар жок беле? Бар да, бизде татыктуу адамдар бар да. Анан кантип келип биз ушуга окшогон мошенник ишенип, мыйзамсыз алып келип отургузуп койдук. Мына Кыргыз эличи, мен түшүнбөйм ушул нерсеге. Бул жерде бир нерсе сыр бар туугандар. Мына ачык айтайын, мынабы Жээнбековдер менен келишимге барып, ошол 6-октябрдан кийин Жээнбековдерге келишимге барып туруп, ошон үчүн бул Жээнбеков бийликти карматты. Мына кечеги 3 кворум болуп, депутаттар 3 жолу кворум кылып, анан шайлабады беле. Ошондо ушул именно Жээнбеков Сооронбай өзү уюштуруп берип, депутаттарды чакырып, өзү уюштуруп берип,
3-cü kvorumda kvorum boldu dep anан ушуну премьер-министр кылып шайлашат туугандар. Мына Райым Миллион камалат дедилер, Райым Миллиону жүрөт. Камчы Колбаевди камалат дедилер, азыр үй арасында жүрөт. Эми булар бир команда болсо кандай камайт? Булар бир команда, бардык. Мына кече айтып атпайбы, Аспеков айтып кетпеди туугандар. Аспековдун сөзүндө дагы жан бар туугандар. 10 миллион алды дегенин ошол айтып атпайбы, 10 миллион. Бул 10 миллион эмес туугандар. Ал жерде адан да көп акча болушу мүмкүн. 10 миллион эмес. Ол просто билгенин айтты, укканын. Билген укканын айтты. Адан да көп болушу мүмкүн туугандар. Мына каяктан баягы айтып атпады эле, ушу шайлоого, президент шайлоого каяктан акча таптыңыз? Кече сиз түрмөдө отуруп жүрсөңүз, каяктан сизде акча бар деп. Ушул туугандар. Коррупционерлердин акчасы, баягы олигархтардын акчасы, ушул экс-президенттердин акчасы ушинтип чогултуп, ошо анан элди алдады, пенсионерлер берип атат деп. Эми качанга чейин ушинтип биз алданганды жакшы көргөн эл окшойбуз, мен ошентип ойлоп калдым. Эми аз келгенси мына Тажикстан менен ушул азыр мен угушум боюнча мына азыр алай дагы чоң алай жактагы ушул жерге тал менен граница тикен Карамык жакта тажиктердин баягы такталып алган биздин Кыргызстан менен нейтральный зонада, мисалы такталып алган жерлер Тажикстан менен ошол жерге солдаттар менен кирип келди деп атат. Ал да мындай. Бирок азыртан баштап эле ошо УКМКнын төрагасы айтып атат, жалган маалыматты бербегиле деп. Эми жалган маалымат эмес да, туурабы? Ошол жерге кирип келишти. Ал эмнени аны кыласың? Барып ошол жерди тактабайсыңар. Бул баткен түгөй эми ошо Карамык жакка өтөйүн деп атабы булар. Мен түшүнбөйм булардычы. Эми качан гана биз тажрыйбалуу инсандарды, элдик өкмөттү түзгөндө туугандар, ошондо гана тажрыйбалуу адамдарды, таза инсандарды алып келебиз туугандар. Ага чейин туугандар, ушинтип мына бул популист сөзү менен кумтөрдү көтөрүп, ал кумтөрдө алтын калбай калды дебеди беле абаңар. Туурабы? Эми азыр алтын бар. Эми кими сөзүнө деле түшүнбөйсүң бул киши. Бул баягы рейтингке түшүп кеткен да туугандар. Рейтингке түшүп кеткенден кийин эми рейтингди көтөрүш керек. Рейтингди немен көтөрөт? Эми мына популист сөздөр менен эми ушулагы кумтөр. Бул кишинин историясын билебиз да. Ушу кумтөр менен таанылган, кумтөр менен кетет окшойт эми окшойт. Ушу кумтөр менен таанылып, кумтөр менен камалып, кумтөр менен президенттиктен кетет окшойт деп калдым туугандар. Мына ачык эле айтыш керек анычы. Мен каякта иштегенин билесиңер а, де. Ал авам акам дагы чата ишин алып кете албай атат, ал акам дагычы. Ошондой туугандар. Эми качан ойгонобуз? Ошол эле туугандар. Өзүбүздүн тушообузду өзүбүз кечиришибиз керек туугандар, ошол эле. Анан бул мына мыйзамсыз, ошон үчүн ушул аналар бар да, мыйзамсыздын ушул жери жаман көрдүңүздөр, өзүңүздөр көргөндөй мыйзамсыз келген бийлик мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мына керек болсо жаныбыздагы Тажикстан Республикасы, мындай айтканда биздин армия күчтүү болчу туугандар. Армиябыз күчтүү болчу, Тажикстандан күчтүү болчу. Билбейм кечегинде эмне болуп кетти. Мен да түшүнбөй калдым кечегинде эмне болуп кеткенинчи. Эми бизди жер каратып койду. Ошо 36 жараныбыз өлдү, өтүп кетти. Бейгүн өлүп кетти. 36 жараныбыз. Туурабы туугандар? Эми өзүңүздөр ойлоңуздар да. Мына туугандар, ойлоно турган күн келди туугандар. Ойлоно турган күн келди. Бул кетиште, бул мыйзамсыз бийлик, мыйзамсыз президент, мыйзамсыз өкмөт, баардыгы эле мыйзамсыз. Мен сиздерге айтып атпаймынбы? Булар бизди туңгуйукка түшүрүп, эми мына туңгуюктан чыга албайбыз туугандар. Кылбайлы туугандар. Биз эл талап кылышыбыз керек. Элдик өкмөттү түзгөнгө. Элдик өкмөттү биз тандап алып келип коелу. Элдик өкмөттү майли, о мыйзамсыз болсо отура берсин президентке. Президентке тийишпей эле койгула, мыйзамсыз болсо эле. Бирок элдик өкмөт алып келишибиз керек туугандар. Качан гана таза инсандар, тажрыйбалуу инсандар келет, биздин чегара маселесин чечет, толук кандуу болуп. Анан популист сөздөр менен эмес, чыныгы адистерди алып келишибиз керек. Чыныгы адистерди алып келсек, ушуга окшогон
ушуга окшогон нерселер болбойт болчу. Путин зек менен мамиле кылгысы келбеди. Зек деген статус көп зыян дейт. Эми мен сиздерге ачык эле айтам. Путин садырабаңарды башында эле кабыл алган эмес. Ачык керек анычы. Путин азыр мен ачык айтып кетейин, Сапар Исаков барды азыр. Өзүңүздөр билесиздер, Москва шаарында жүрөт экен. Азыр ошо Кыргызстандан келишип, анча-мынча бизнесмендер, чиновниктер келип, Сапар Исаков менен сүйлөшүп кетип атыптыр. Мен угушум боюнча. Мен билбейм, ол толукпу, толук эмес. Мен мындай өзүмдүн алган маалыматтарым боюнча бул Россиянын бийлиги, Путин, товарищ Путин ошол жерге Кыргызстанга өзүнүн адамын апарыш үчүн Сапар Исаковду даярдап атат. Ачык эле айтыш керек анычы. Ошо ачык эле айтайын ал нерсеничи. Ошон үчүн азыр бул бияка Москвага эмнеге чакырды деген себеби ушул мандемде болушу мүмкүн. Келсе анан биякта сүйлөшүшөт. Анан баягы өзүң абаңар айтпады беле, мен бул президенттикте көпкө турбайт окшойм дегендей эле, ошондой эле болот окшойт. Анан бирок биз кыргыз эли ошол эми кокус бийлик алмаша турган болсо, таза инсандарды алып келишибиз керек туугандар. Таза инсандарды, тажрыйбалуу инсандарды, адистерди алып келбесек, мына окшогон туңгуюктан чыга албай жүрө беребиз туугандар. ПДД штрафтар жөнүндө айтып койгулачы. Ошо ПДД штраф боюнча мына Россияда да ошо проблема жаман көп ушундай ПДД штрафтарчы. Себеби бул бизнес да, мына ачык айтайын, бул биз воздуктан акча кылган бизнес туугандар. Бизнестен мындай ачык эле айтайын, воздуктан акча кылган бизнес. Ошо баягы штраф тарткан, камералар коюлган бул бизнес, от души бизнес бул нерсечи. Бул бизге кече жакында эле барды окшойт, бир 2-3 жыл болуп калды окшойт барганына. Бул бизнес. Мына Россияда деле ошол бизнес, башка мамлекеттерде деле бизнес. Бул воздуктан акча кылган бизнес туугандар. Бул жерде биз ошол штрафтарды ошол нарушать этпеш үчүн, кылым ушундай нарушение болбош үчүн биз адам баласы менен ошол шофер менен ошол шоферду үйрөтүшүбүз керек да. Баягы менталитеттин, баягы маданиятын, жолдо жүрүштүн маданиятын үйрөтүш керек, жол правиласы боюнчачы. Ага чейин ошо эми буларга эмне, камераны коюп коет дагы, правиланы бузду, сүрөткө тарта берет, акча воздуктан акча түшө берет, ошол эле. Ошол азыр мына берде бир киши суроо берип кетти, бу ПДД боюнча, штрафтар боюнча дейт. Таза инсан, ооба, Адахан Кимсанбаевич таза инсан. Мен кыргыз саясатчылардын ичинен бир гана адам калды, адекваттуу адамдын ичинен, ошо саясатчылардын ичинен бир эле ошо адам калды. Тажрыйбасы бар, мындай тазалыгы, мындай айтканда, коррупцияга аралашпаган, көп бийликте жүрбөсө да көп элге жардам берген туугандар. Ошон үчүн туугандар, мен эфирди көп кылбайм, себебиздер мен ушу менен аяктап кетип атып. Сиздерге салам. Мен Бекиев Эмиль Маликович. Эртераак кыргыз эли ойгонолу туугандар. Тушообузду өзүбүзгө сейил туугандар. Саламатта калыңыздар.